Саламатсыздарбы? Мен Азиз Жайлообек уулу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун 2-курсунун студенти болом. Кыргыз улуттук университетинде Миру Мир аталышындагы эл аралык студенттик кинофестиваль болуп өттү. Ал жака биз өзүбүздүн ишибизди тапшырып, мыкты видеоролик намын алдык. Биз бул конкурска катышып калган себеби студенттер күнүнө карата видеоролик тартканбыз кыскача. Анан ал жактан конкурсту угуп калдык. Конкурсту угуп калып, анан ошол видеоролигибизди сунуштап көрдүк. Анан сунуштагандан кийин ал видеоролигибиз мыкты ролик деген наамды алыптыр. Ал фестивалдын башкы максаты студенттердин талантын өрчүтүү, башын бириктирип, ичинде катылып жаткан таланттарын сыртка алып чыгуу. Съемка учурунда көп деле кыйындык болбоду деп ойлойм. Неге дегенде биз өзүбүздүн профессиябыз ушул оператор болгондуктан агайларыбыздын үйрөткөнүн колдонуп, билбегенибизди дагы агайга чалып сурап аттык, абагайга. Агай бул кандай болот деп. Агай жардам берип үйрөттү баарын. Бул видеороликтин сценарийинде мындай ооз экеле туруп, мындай болсочу деп биз журналистика бирикмеси менен чогуу тарттык. Бул группа мененчи. Анан ошондо бири-бирибизден кошумчалап атып, анан жакшы бир сценарий пайда болду. Сценарийде роликте, видеороликте мындай болот. Бир кичинекей кыз чоңойгондо журналист болом деп журналистиканы эңсеген бир кыз болот. Ошонун эле өмүр баяны сыяктуу кылып тартып койдук. Ал бир эле журналисттердин эмес, бардык журналисттердин кыялы катары тарттык. Бул фестивалдан биз өзүбүзгө тажрыйба ала алдык, мотивация алдык. Кийинки конкурстарга жигердүү катышабыз. Жөн эле катышып койбостон өзүбүздүн талантыбызды өрчүткөнгө мотивация алдык десем болот.